Саламатсыңарбы балдар? Биз информатика сабагын улантабыз. Биздин бүгүнкү өтө турган темабыз функционалдык түзүлүштөр боюнча компьютердин классификациясы. Сабактын максаты персоналдык компьютер, компьютердин негизги функционалдык перифериялык түзүлүштөрдү карап чыгабыз, талдайбыз жана турмушуңарда пайдалана аласыңар. Негизги базалык конфигурациясы компьютер, англис тилинен которгондо компьютер эсептелгич, бул маалымат менен иштөөчү универсалдык машина. Түзүлүш принциптери боюнча компьютер бул маалымат менен иштөөчү адамдын модели. Ушуга байланыштуу адамдын маалыматтык функциясынын 4 негизги компоненттерден турат. Алардын биринчиси маалыматтык кабыл алуу, бул киргизүү түзүлүшү, маалыматты эске тутуу, эс түзүлүшү, ой жүгүртүү процесси, маалыматтарды иштетүү түзүлүшү, маалыматты берүү, бул чыгаруу түзүлүшү. Компьютер ой жүгүрткөн адамдын функцияларынын аткаруучу төмөндөгү түзүлүштөрдү өзүнө камтыйт. Компьютердин перифериялык түзүлүштөрүн карап көрсөк, негизги системалык блок монитор, маус, клавиатура болуп бөлүнөт. Перифериялыкта 4 түзүлүшкө бөлүнөт: маалыматты киргизүү, маалыматты иштетүү, маалыматты сактоо жана маалыматты чыгаруу. Маалыматты киргизүү түзүлүштөрүн карап чыгалы. Клавиатура, микрофон, маус, сканер кирет. Маалыматты иштетүү процессор, маалыматты сактоо эс түзүлүшү, маалыматты чыгаруу принтер, монитор, колонкалар жана плоттор. Персоналдык компьютер негизги бөлүгү системалык блок, ал ички жана сырткы түзүлүштөр болуп экиге бөлүнөт. Ички түзүлүштөр системалык плата. Персоналдык компьютердин аппараттык негизинин системалык плата түзөт. Анда эң маанилүү микросхемалар жана процессор, ички эс жайгашкан. Иштетүүчү түзүлүш процессор. Бардык компьютердин борбордук аткаруучу жүрөгү. Мээси түрдүү типтеги маалыматтар менен логикалык жана арифметикалык операцияларды аткара алуучу борбордук процессор деп аталат. Анын негизги милдети оперативдик жана турактуу эсти сакталган программаларды автоматтык түрдө аткаруу. Персоналдык компьютердин борбордук процессорунун функциясына жүзөгө ашыруучу микросхема микропроцессор деп аталат. Сактоочу түзүлүштөр. Компьютердин эси. Эс экиге бөлүнөт: сырткы эс жана ички эс. Сырткы эске болсо компакт диск, катуу диск, флеш карта жана дискета кирет. Ал эми ички эске оперативдүү эс, турактуу эс жана кэш эс кирет. Маалыматты чыгаруу түзүлүштөрү. Монитор символдук жана графикалык информацияларды чыгарууга арналган түзүлүш. Принтер бул маалыматты кагаз бетине басып чыгаруучу түзүлүш жана ошондой эле принтерлер 3кө бөлүнөт: матрицалык принтерлер, лазердик принтерлер жана сыя бүркүч принтери. Жана ошондой эле колонка наушниктер. Маалыматты киргизүү түзүлүш. Киргизүүнүн стандарттык түзүлүшү болуп персоналдык компьютерге арифметикалык, цифралык информацияны киргизүүдө, системалык жана колдонмо программалардын ишин башкарууда жана компьютерди кайрадан жандандырууда клавиатура колдонулат. Маус бул маалыматтарды киргизүүдө арналган түзүлүш. Маус 3кө бөлүнөт: механикалык маус, оптикалык маус жана Bluetooth маус. Микрофон, микро жана фон. Телефон аппаратында, үн жазуу түзүлүштөрүндө, радио уктуруу системасындагы үн термелүүсүндөгү, электр термелүүсүндө өзгөртүүчү киргизүүчү түзүлүштөр. Ал телефон жана магнитофон, үн жаздыруу жана кино тартуу, радио уктуруу жана телекөрсөтүү, радио байланыш, ошондой эле ультра үндү текшерүү жана өлчөө жана башка көптөгөн түзүлүштөрдө колдонулат. Сканер. Сканер бул сүрөттөлүштөрдү компьютерден кайра иштетүү үчүн же монитордун экранына чыгаруу үчүн цифралык форматка өзгөртөт. Башкача айтканда, оптикалык маалыматтарды киргизүүчү түзүлүш болуп саналат. Джойстик. Джойстик бул башкаруучу ручка болуп эсептелинет жана көбүнчө компьютердик оюндарда колдонулат. Анда эмесе сабакты жыйынтыктоодо төмөнкү суроолорго жооп беребиз. Маалымат менен иштөөчү адамдын модели. Бул албетте компьютер. Экинчи суроо. Символдук жана графикалык информацияларды чагылдырууга арналган түзүлүш. Бул монитор. Үчүнчү суроо.
киргизүүнүн стандарттык түзүлүшү болуп персоналдык компьютер алфавиттик цифралык информацияны киргизүүдө колдонулат. Бул клавиатура. 4-суроо компьютердин мээси микропроцессор. 5-суроо бул башкарууда ручка болуп эсептелет жана көбүнчө компьютердик оюндарда колдонулат. Бул албетте джойстик. Үйгө тапшырма. Үйгө тапшырмада балдар биз бүгүнкү өтүлгөн теманы дептериңерге конспектлейсиңер жана ошондой эле ар бир окуучу компьютердик түзүлүштөрдү кластер түзүп тапшырманы жиберебиз. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Саламатта калыңыздар.